Мен кийинки суроону Темирлан мырзага жолдогум келип атат. Темирлан мырза, айтсаңыз, мына укуктук жагын айтып атабыз. Ошол учурда саясий да жагы болуп жатат да. Бул демилгелерди албетте Жогорку Кеңештин фракция жетекчилеринин расмий түрдө демилгеси деп саналганы менен учурдагы президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун командасынын бир инициативасы, демилгеси катары санагандар да чыгып жатат да. Сиз буга чейин Садыр Жапаров менен жолугушуп, анын саясатын, кайсы бир деңгээлде иштерин колдой турганыңызды да айтып келгенсиз. Сиз бул окуялардын саясий кесепети же болбосо артыкчылыгы эмнеде болушу мүмкүн деп ойлойсуз? Саламатсыңарбы Бакыт мырза? Сиз көчө саламатсыңарбы? Мен көчө келген себебим мына бияка. Сиз көчө мага чалдыңыз, айттыңыз, Акылбек Жапаров дагы келип катышат деп. Мен ошон үчүн эле келгем да. Акылбек Жапаровго өзүнө бетине айтайын деп. Бирок ал киши бияка коркуп келбей коюптур. Мен элдин көзүнчө эле айтам, ушундай акмактар жогош керек саясаттан. Ушул кишилер мына Турдакун Усубалиевди сөгүп кетирип саясаттан, Акаевка келип этегине намаз окуп, Бакиевди ваше превосходительство деп, Атамбаевка жөгүнүп, азыр бүгүн Жээнбековду мына аңга алып келгендер, бүгүн мына Садыр Жапаровду кайра аңга алып баратат. Ушундай адамдар токтотуш керек да. Акылбек Жапаров, сиз деген биринчи мамлекетке 300 миллион сомду төлөп бергиле. Бул бир эле факты боюнча. Мына 3 жылдан бери ал иш дагы эле ГКМБ айтпай жатат. Эмне болуп? Силер күчөктө отурганыңызды элдин баары жакшынакай билет. Ошон үчүн саясатка аралашпай, Кыргызстандын келечеги үчүн кетиңиздер. Уят кылбай Кыргызстандын баарын дүйнө жүзүнө. Бул биринчиден. Экинчиден, мен бир жума мурун жолукканда Садыр Жапаров менен ал айткан, мына тышкы саясат деп, экономика, башка жаңы нукта баштайбыз деп. Биз ошону колдогонбуз. Бирок бүгүнкү күндө алны кимдер мына тегеректеп туруп алышты? Карагыла, ушундай Акылбек Жапаровго окшогон адамдар, ошондой эле Талант Мамытов мына Кыргызстан партиясынын көчө биринчилеринен болуп чыгып, лидер болуп, жок биз туура бергенбиз документтерин деп мыйзамга каршы одоно бузуп ошол баргандар азыр уялбай мына Акылбек Үсөнбекович айтып атат, биз Садыр Жапаровдун командасыбыз деп. Эми уят болуш керек да. Садыр Жапаров көчө шайлоо утканда ким айтты бошотуш керек деп? Мекенчилден башка, анан мен айттым, калгандар эч ким айта алган жок. Сиз каякта жүрдүңүз ошол жакта? Ошол жакта мына Жээнбековдордун бир жагын өп жүргөнсүз. Ошон үчүн мына мен айтып коеюн, баары сиз айтып аткан моралдык учурда деле жекеменге өтпөйлү. Мына айтып атат бийлик деп. Жеке айткан жокмун. Мына эл айтып аткан мен талап коюш керекмин да. Анда кетсин да ушунчу сый менен. Азыр жашайм ушу бийликке барып мына жагынып, мына 2005-жылы деле Курманбек Салиш Бакиев деле элдин толук колдоосун алган. Элдин баары колдоп ишенген болчу. Бирок 2006-жылы кайра мына референдум кылып, мына биз кайра президенттик система кылабыз деп ноябрда митингдер болгон. Ошол митингдердин аркылуу Бакиев айткан, президенттик система болбойт, президенттик неме болбойт, парламентаризмге өтөбүз деп. Акышында эмне болду? Ошол элге жетишкендиктердин баарын жокко чыгарып, президенттик күчтөтүү супер президентский конституцияны кабыл алган. Ошонун астында ким турган? Ошол кездеги администрация президенттин юр отделин жетектеп турган Бектур Зулпуев башында турган. Ошол адамды мына аппарат президенттага бүгүн заместитель кылып алып келбедиңерби? Эмне үчүн? Ушул конституцияны кайра алып келиш үчүн да. Ал эмнеге руководитель аппарата президента назначать этпей, заместителин уже назначать этип койдуңар? Ошол кишини Бакиевдин конституциясын алып келген, супер президентский мамлекетти орноткон, элди алдаткан кишини алып келип мына койдуңар. Эми андай толтура да айта турчу нерселер. Бул жерде Темирлан, мен бир нерсени сурагым келип атат. Садыр Жапаровдун ролу жөнүндө сурагым келип атат. Сиз эми Акылбек Жапаров мына мен айтып атам. Демилгечилердин бир Садыр Жапаровдун ролу мындайда. Садыр Жапаров азыр деген мына чындыкты айткан адамдарды угуш керек. Бир жума мурун башкача адам болчу ал. Ал мен киргенде толук мындай ишенимдүү, мен ал кишиге ишендим. Мына экономиканы көтөрөбүз, тышкы саясатты неметебиз, элди ойлойбуз деп. А бүгүн болсо мына эмнени ойлоп атабыз? Бийликте эле портфелдерди талашып, министрликтерде эле талашып жатып калбадыкпы баарыбыз эле? Ушу кантип туура болсун? Бул туура эмес. Конституцияны өзгөртөбүз, референдум өткөрөбүз. Элге кереги жок, конституцияңарда кереги жок, референдумуңарда кереги жок, шайлооңорда кереги жок деген иш менен алек болсоңор. Ошон үчүн мен айтам, мына кеңешчилерге бизде деле алсын, бизде деле окусун. Биз акысыз эле иштеп беребиз. Акылбекте Жапаровдой болуп, биз 300 миллион доллардан, сомдон албайбыз банктардан, мамлекеттик. Биз үй салабыз, бизнес салабыз. Кечирим сурайм. Темирлан, Акылбек мырзага мен сөз бергим келип атат. Акылбек мырза, мына абдан көп каршылыктар чыгып атат. Мына ушундай учурда бир элдин баарынын макулдугун алган, жалпы улуттук конституцияны кабыл алуу мүмкүнбү сиздин көз карашыңызда? Бакыт, биринчиден азаттыкта фамилиялар аталбайт. Албетте.
угуп атабыз. Айта берсеңиз. Алло. Бакыт, биринчиден азаттыкта бир саясий культура деген болуш керек да. Бирөөнүн канчыктарын чакырып алып эле анан үрдүрө бересиңерби? Личностька өтпөгүлө. Менден балдарым да кичүү балдар экен, бул жакшылыкка көп алып келбейт. Азаттыктын өзүнүн бийик деңгээлин кармап турат деп мен сиздер менен катышып атам да. Бул биринчиси. Экинчиси, бул кайра мыйзам талаасына биз келип атабыз. Уурдагандарды соттор далилдеди. Канча миллиард деген сомдорду, канча миллион деген долларды уурдап, Кыргыздын көз карандысысын жок кылып, бөлөктөргө кор кылып кеткендер сот аркылуу соттолуп отура турган жерде отурат. Баарыбыз мыйзамга баш ийгенди үйрөнөлү. Сүйлөйт десе эле тилдин сөөгү жок деп сүйлөй бербей. Бул биринчиси. Экинчиси, парламент бүгүн чечимди кабыл алды. Биз мыйзам талаасына келдик. Ушул мыйзам болгондо мындан ары мүмкүнчүлүк ачылды. Референдум кылганга, кайра шайлоону таза жана түз өткөзгөнгө. Мындан ары ушурекиндей болот. Ал эми студияда турган Каныбек Капашов чөкөбүз, биз өзүбүздүн жумушубузду кылайлы деп шайлоого катышкан эмеспиз. Силердей болгон жаш балдар келсе, ошолор Кыргызстанды алыстыга алып кетсин деп. Түшүнүктүү. Акылбек мырза, бул акыркы кабыл алынган чечимдер, процесстер өлкөдөгү демократиянын тамырына доо кетирбейби? Ошо демократия болгон үчүн биз парламент аркылуу, мыйзам аркылуу талаасында жүрөбүз да. Же болбосо кимдин күчү көп болсо эле, ошолор күчтүү боло бербейт беле. Демократия болгон үчүн, парламент иштеген, мыйзамды сыйлаган үчүн кайра мыйзам талаасына баарын чакырып келип атпайбызбы? Мына азыр эми жакында шайлоолор өтө турган болсо, 3% порог менен өтүп, анан парламентке келип, анан тарбия эмне экенин көрсөтүп, улуу күчүнү сыйлаган Кыргыздын салтын билебиз дегенди көрөт эле да, бир топ жаңы жаш келген саясий күчтөр. Мен кийинки суроону Канат мырзага жолдогум келип атат. Канат мырза, мен жооп берип коеюн. Мен жооп берип коеюн биринчи Акылбек Жапаровго. Темирлан, кыскача жооп берип койсоңуз. Азыр айтып атат, мына саясий, мындай айтып атканда маданият деп. Бул киши сүйлөбөй эле койсун. Турдакун Усубалиев Кыргызстандын баарын өнүктүрүп өстүргөн адам Турдакун Усубалиев болгон. Ал киши аксакал болуп турганда ушул киши чыгып, жаш болуп туруп, ошого каршы чыккан. Мен болсо кимге каршы чыгып атам? Силердей болгон акмактарга, Кыргызстанды сатып, жоготуп, тоногондорго чыгып атам. А сиз болсо урматтуу адамдарга каршы чыккансыңар. Биринчиден, экинчиден, силер айтып атасыңар бирөөнүн эмеси тигинси мунсу деп. Сиз Атамбаевдин жанында жүрүп, ошонун финансисти болуп, ошонун бухгалтери болуп, мына анын кичүү баласын Кадыр Атамбаевди садикке алып барып туруп, жеткизип кайра алып келип турчу адам сиз эмес белеңер? Эмне азыр бияктан калып эле элди жинди катары көрүп атасыңар? Элди жинди катары көрбөгүлө.